Саламатсыздарбы, агайын туугандар. Кече күнү Каныбек агайдын 7 каналда Агарт деген бир берүү болсо керек. Ошол каналга берген маегин көрүп калдым. Абдан жакшы демирге көтөрүлгөн экен, ошо адамдардын аттары боюнча. Мен бир жартылай көрүп калдым. Мен дагы 1-2 жума мурда ушул жаатта кыскача сүйлөдүм эле. Анан чындап эле азыр кыргызча аттар көп коюлбай калды. Ушул боюнча дагы бир биздин көрөрмандарга айтып койсоңуз. Чоң ынтызарлык менен айтып берейин, анткени бул абдан актуалдуу болуп турат ороз. Биз эми ушундай бир кен эмес калк экенбиз да. Келип эле байкабай жүрүп эле анан өзүбүзгө өтө ыйык болгон, фундаменталдуу түшүнүк катары бааланган нерселерибизге жеңил ойлук менен карап жүрө берет экенбиз. Эми албетте кыргыз кылым карыткан эл дейбиз. Ошо кылым карыткан эл бир нече белгилери менен анан өз эл болуп келген да, туура. Биринчи бул тили, ээлеген аймагы, жер суусу, салты, нарктуу, баягындай асыл баалуу өзүнүн салттары, ошолордун ичинде адамдарга коюлган аттар. Кандай укмуш аттар болот эле илгери, мына биз деле көрүп калдык, силер жазсаңар. Жер суунун, ага туугандын, керек болсо уруктарды өзгөчөлөнтүп турган өзгөчө терең маанилүү аттар коюлчу. Бул маселенин аркасында ар бир патриот кыргыз ойлонуп эле келген нерсе, ошон үчүн сенин ошол көтөмөр ойлонуп жүргөнүң туура эле. Мен кече ошол 7 каналда Керим Айдаров деген жакшы журналист жигит бар, ошонун тапшырмасы эмес суранычы менен филология илимдеринин доктору Толгонай деген эчеке экөөбүз барып маек куруп бердик. Бунун да бир себеби бар, анткени жогорку кеңеште 2 депутат, жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен анан абдан патриоттуу акын инибиз бар, депутат Мирлан Самой Кожо экөө демилгелеп жаңы мыйзам долбоорун жазышыптыр. Комитеттен өткөрүштү. Ал мыйзам долбоору ошентип аталат, кыргыз ысымдарын аталыш жөнүндө. 2 мыйзамга өзгөртүү киргизип атышат, үй бүлөлүк кодекске. Анан кийин баягы аттардын немеси боюнча атайын мыйзам бар, ошого киргизип атышат. Ага ылайык баягы ова, эва деген орусча эмеден кайтып, баягы тегин, уулу, кызы, теги деген сунуштарды киргизип жатышат. Эми ал деле мен жалпысынан кубанып макул болдум, бирок алардын тактикасына, кылган сунуштарына бир топ сын пикирлерди айттык кече. Мындайда, мисалы кыргыз өзүнүн атын, атасынын атын кошо айтып, мындай дайым эле кайрылып жүргөн эмес. Баланча деп, мисалы Каныбек, же болбосо Осмоналинин уулу Каныбек, а сен Осмоналинин уулусуңбу? Деп анан баягы паспорт алуу системасын биз эми 20-кылымдын башынан эле Октябрь революциясынан кийин орустар туурап паспорт ала баштадык да. Анан ошондо жазылган. Ошо башында мисалы үчүн баланча уулу, же баланча кызы деп жазылган 20-жылдары. Лениндин көзү тирүү кезинде анда улуттарга болгон көз караш мындай демократиялуу болчу. Ал турсун мисалы үчүн атактуу баягы Уркуя Салиева деген башкарма болгон эжебиз түштүктө ноокатта. Аны Салы келини Уркуя деп жазган. Ошолордун баардыгы нормалдуу түрдө кабыл алынган. Анан кийин эле 40-жылы баягы орустардын шовинисттик саясаты абдан өрчүп кетпедиби? Өрчүп кетип анан баардыгын Каныбызга да сиңди да. Каныбызга сиңди. Кыргыздар абдан тез берилет экен. Биз бирле кыргыздар, өзбектер азырда баары ошентип анан кийин жалпы Совет эли деген жаңы этнос түзүүнүн аракетинде далалатында эми орустар ошол саясатка өттү. Анан эми ошентип баланча Каныбек Осмонович. Мисалы үчүн менде отчество жазылган эмес. 50-жылдары Сталин өзүнүн демилгеси менен бизге уруксат берген экен. Мисалы ошон үчүн мен паспортумда Осмоналиев Каныбек деп эле жазылып турат. 60-жылдын баягы шүдүңгүт деп эле коеюнчу, эми Хрущев абдан катуу эмелик шовинисттик саясатты абдан катуу күчөткөн. Анан ошондон баягы отчество сөзсүз жазыла баштаган да. Ошолор бар келип анан мына 30 жылдан ашкан эгемендүүлүгүбүздө дагы ошо менен жүрөбүз да. Ошо менен жүрөбүз. Көп өлкөлөр келди ага, менимче. Убакыт келди. Анан мен таң калганым, мурда былтыр туубузду өзгөрттүк. Аны дагы мындай далилдедик, эмне үчүн өзгөртүү керектигин. Анан мына эле азыр эми гимндин
текстин өзгөртүү, музыкасын өзгөртүү жөнүндө сөз болуп атат. Анын да себептери түшүндүрүлүп жакшы жетти. Түшүнгүсү келген кыргыз түшүнүп эле колдоп атат. А түшүнгүсү келбегендер алар дагы эле кезектеп баягындай өзлөрүнүн иштерин, пикирлерин айтып, сөз менен каршы чыгыш керек деген дагы кыргыз толтурат. Ama ошолордун контекстинде мына маселени көтөрүп аткан жөн эмес да. Анткени өзүң туура баамдапсың. Кийинки учурларда мына кече ошол статистиканы айттык да биз. 40%дан төмөн эмес жаңы төрөлгөн балдар кыздар араб аттары коюлуп атат. Анан аралык аттар коюлуп атат. Такыр эле бир кыргыздын эмесине келбеген, тилине туура келбеген, салтына туура келбеген аттар, түшүнө кирбеген аттар коюлуп атат. Кыргызча коюлган аттардын статистикасы болгон 10%га жетпейт экен. Кече эме Толгонай карындашым 5-6% деди, мен ичим тыз дей түштү да. Бул дагы кыргыздын иденттүүлүгүнө абдан катуу сокку ура турган нерсе. Ошон үчүн бул абдан актуалдуу. Мен Венгрияны эле айтып атсам, кечеги сиздердин эфирди көрүп атып айтышты. Германияда да ошондой бар. Германияда мыйзам бар. Мыйзам бар. Жанагы баласына мисалы үчүн немис ат койбосо, ага жарандык бербейт деген. Жарандык бербейт. Ал ошондой эле мыйзам Венгрияда да бар. Жана башка өлкөлөрдө болсо керек да. Бул эң туура мыйзам. Бизге да ошону киргизиш керекпи дейм да. Анткени кайсы бир жылдар өткөндөн кийин башка улуттун аттары болуп калса туура эмес болуп калат. Эң маселени абдан туура жана сабаттуу коюп атасың. Муну кечеги эле мыйзамга мен айттым го, ошо Шакиевтердин мыйзамына 2-3 пункт киргизиш керек. Ошонун бири ошо сен айткан талап болуш керек. Кыргыз тилинде кыргыздын салтына аттар коюлуп мыйзам менен бекемделиш керек. Эмнеге коркобуз, эмнеге кылчактайбыз айланайын. Болсо жок болуп кетебиз. Мен ачык эле айтайын, мына мен 70ке таяп калдым. Жок болуп кетебиз. Аттардан башталат балекеттин баардыгычы. Атына жараша заты болот. Атына жараша заты болот. Ошону кошо киргизип бир пункт кылып киргизип коюш керек. Анан улам эле баягы ызы-чуу кылдыра бербестен, мен кече ушу сунуштагы айттым, мына бүгүн кайталап коеюн. Менимче элге талкууга алып чыгыш керек бул мыйзамды. Шашпастан жогорку кеңештин профилдик комитетинен өтсүн. Социалдык комитеттен өтүш керек да. Анан конституциялык хукук боюнча комитеттен өткөндөн кийин төраганын колу коюлуп туруп, эл аралык талкууга алып чыгыш керек буну. Алып чыгып, анан Ж деген байламда ушу гендерими кесип атат да. Былтыр баягы тил боюнча мыйзамды өткөрүп атканда Ж деген байламдан алып коем деп мен канча токмок жедим. Бир сөз алам деп. Акыры алдым го, туурабы? Мамлекеттик Ж расмий тилде деп жазылган мурун. Ошону биз мамлекеттик деп гана өткөрүп жибердик. Эми бунда дагы баланча теги, баланча уулу, баланча кызы, анан кийин же болбосо эч кандай анысы жок эле, Каныбек Осмоналы деген 4 вариант сунуш кылып атышат да. Ай, буну калтырууга болбойт мындай. Дагы чаржайт болот. Адан өткөн башаламандык болот. Ошон үчүн, мисалы үчүн мен өзүмө койсо, ошол түрктөр, европалыктар, мына тажиктер, азыр казактар ошого өтүп атышат. Ошентип эле, мисалы үчүн Каныбек Осмоналы же болбосо Тимур Каныбек деп эле жаздым. Биринчи аты, анан кийин атасы. Атасы. Көнүп кетебиз, үйрөнүп кетебиз. Бул менимче биздин салтка да туура келет. Анан кийин Ж деген байламдан кошуп алып туруп, анан кийин биз эркинбиз, бизде демократия эле. Биз эркинбиз, бирок ээн баш болуп баратабыз да. Ээн баш болуп баратабыз. Мен балам, мен өзүм билем, каалаган атты коем деп мейли койсун, ооба баласы өзү билет, бирок баласы коомдо жашайт да. Туура. Кыргыз Республикасынын жараны да ал. Коомдон чыгып кетип өзү айга кетип калбайт да, туурабы? Ошон үчүн мамлекет болуп, башыбызды бириктирип, бир улут болуп жашагыбыз келе турган болсо, анда кандайдыр бир мыйзамга баш ийишибиз керек. Туура. Анан менин жүрөгүмдү өйгөн дагы бир маселе бар. Эми бул аты жөнү боюнча, адамдардын аттары боюнча маселе көп. Муну менен токтоп калбаш керек, дагы улантабыз буюрса. Ол түндүк түштүк маселеси менин жүрөгүмдү бала кезимден өйүп келатат. Мен ушул бала күнүмөн түштүк тараптан Оштон, Баткенден, Жалал Абадтан дос күттүм да. Анан ушул абдан бөлүнүүнү сездим. Мектепте Оштук деп, түштүксүң деп аларды сабач эле. Анан мен ошолор сабактан эрте чыгып кайсы мектепте окудуң сен? Мен өзү 9
классты бүттүм дагы, бирок 7 мектеп которгон жигитмин да. Ушундай. Шарт ошондой болуп калды. Анан мен көп мектептерден эле байкадым, бир мектепти айтсам туура эмес болуп калат. Чүйдө да окудум, Көлдө да окудум дегендейчи. Айылда дагы, шаарда дагы. Анда бай тажрыйбаң бар. Бай тажрыйбам бар бул жаатта. Анан мугалимдерде дагы ушул ош тараптан келсе кысым көрсөткөндөй бир ушундай нерселерди байкачу элем да. Айтып атпаймынбы? Эгер мектептен мен эрте чыгып калсам, мен досторум башка класста да, менден бир класс өйдө төмөн болушу мүмкүн. Мен алардын чыгышын күтүп турчумун. Анткени мен өзүм чүйлүк болуп, мен жанымда болгондо алар дагы тийбейт эле. Мен аларды коргоп калат элем да. Мен жок болуп калсам аларды сабап койчу эле. Анан мен ойлочу элем ушул түндүк тарапты эле түштүк деп бөлөт го десем, мен 2016-жылдары түштүк тарапка барып калдым. Барсам мени аркалык түндүксүң деп бөлөп атпайбы? Анан буякта деле бар турбайбы деп калдым да. Бул кыргызга тийген жалпы оору бул. Оору. Анан мен ойлодум, эмне үчүн мынтип бөлүнүп калган деген суроо бар да. Себеп анан мындай деген тууган уруктун арасында мындай сөз бар. Ошко тийбе, Баткенге тийбе, өзүбүз жактан эле тий, могул эле нарын көл чүй. Жолсо аял албы ал жактан бул жактан деп. Анан эмнеге десем, илгери азыркындай транспорт жок. Алыс. Анан кудагы күткөн соң, мисалы үчүн ош чүйлүк киши оштон келин куда күтө турган болсо, жамандык жакшылык деген болот да. Катташ керек. Анан ошого карап эле мен ошонтип да ойлоп, мындай жакшы жакта ойлодум да. Көрсө андай деле эмес экен. Башка да бир себептер бар экен да. Терең себептер бар. Ушул жакта, ушул жаатта сүйлөп берсеңиз. Эң сонун маселе өзү империялык Англия бир формуланы ойлоп тапкан 18-кылымдын аягында, өтө эмесин кеңейтип атканда, колониялык системага түшкөндө, разделяй и властвуй деп. Бул нерсе бир эле аларда эмес, бизде Азияда деле болгон, анча кыргыздарда деле болгон, урууга бөлүнүшүп, биз уруулуктан кете элекпиз дагы эле. Ал жөнүндө өзүнчө сөз кыларбыз. Түндүк түштүк деген түшүнүктү мындай карап көрсөң, бул шарттуу түрдө эле болуп калган. Чынында түндүк менен түштүктүн түпкү аталарын изилдей келген болсоң, айрым бир уруулардан эле ошол схемага кирбей калбаса, эки аймактын эли бир эле атанын балдары да. Эң чоң уруулар айтылган болсо Адыгине менен эле Тагайдын балдары. Айталы, Адыгиненин балдары негизинен түштүктө жайгашып, аягыл Бөрү, Баргы, Жору, Сарттар деген уруу бар, Токтогул Сатылгановтар жана башкалар ошентип эме болгон болсо, Адыгиненин бир тууган иниси Тагайдын балдары Бугу, Сарыбагыш, Саяк, Солто ушулар эле. Илгери 19-кылымдын аягында, 20-кылымдын баштарында, 50-жылдарга чейин, ага чейин созулган эмес, негизинен 19-кылымда, 18-кылымдын аягында күчтүү байманаптар каза болгондо сөөгө Арсланбап калып барып коюлган. Бул жерде абдан катуу мыйзам эметилген, сакталган. Эмне үчүн? Себеби сөөгүбүз бир жерде болуш керек деген түшүнүк болгон. Кышында тиги ашуудан өтө албай калганда этин шылып таштап сөөгүн алып барып койгон учурлар болгон. Ушундай нерсеге чейин барышкан. Ошон үчүн кыргыз биримдикте жашап келген. Түндүк түштүк деген алар тегле түшүнө өңүнө кирген эмес. Качан башталды? Качан гана орустардын колонизатордук таасири тийгенде башталды. Алар тез эле көрүштү буларды кантип бөлүп жарыш керек экендигинчи. Аны абдан ийгиликтүү түрдө Совет бийлиги колдоно баштады. Партиялык функционерлер колдоно баштады. Мындай баягындай декларация кылчу эмес, бирок ал сөз колдонуучу. Андан кийин эгемендүүлүктө биз кайта ошо мурунку абалыбызга келебиз десек, жок. Ошону тез кабыл ала койгон дагы эле баягы чоңдордун азабы болду да. Жөнөкөй эл анчалык деле мына айрыкча мына жаштарыбыз азыр жакшы эле эмеге тутат. Анан дагы балекет урууларга бөлүнүп, ошо түндүк түштүк бөлүнүүнүн негизги аткаруучу инструменти болуп калды да. Болбосо Бугу менен Баргы бир тууган балдары болуп атпайбы? Же болбосо Сарбагыш менен айталы Бөрү же Жору. Мына көрдүңүздөрбү? Ичкиликтер де өзүнчө бөлүнүп алышты. Жана башка оң, сол дегенде эметпей эле коеюн. Ошолорго атайын ойногон адамдар бар. Мен мисалы үчүн коомдорго каршымын. Райондук коомдорго абдан каршымын. Түптө биз качан кыргыз болобуз?
мен секретарда жаман көрүп жүрөм, бул боюнча көптөрү жаман көрүм. Мен өзүмдүн айылдаштарым мени эме деп аткой алышыптыр, космополит деп аткой алышыптыр. Себеби менде такырандай нерсе, атам да ошондой болчу да. Бирок мага окшогон адамдар абдан көп азыр. А бирок ошону колдонуп, ошо коом түзүп алып, анын президенти болуп, акча жыйнап, анан ошол боюнча өзүнүн баягы меркантилдик кызыкчылыгына жеткен акмактар бар да дагы эле. Алар мурдагы эле чоң болуп жүргөндөр, министр болуп жүргөндөр, ректор, директор, сот, прокурор болуп жүргөндөр бар. Ошондуктан менимче биздин улуттук идеологияны түзгүбүз келе турган болсо, сен айткан түндүк түштүктү жоюш керек. Буну күч менен жоюш керек, керек болсо мыйзам кабыл алыпчы, керек болсо жазалап, жумуштан айдап салыш керек андай кишилердичи. Эми муна карабайсың, каяка чейин жетип атабыз. Ушул эң алдыңкы интеллигенциянын өкүлү деген илимпоздор бөлүнүп атпайбы? Академиктер бөлүнүп атышпайбы? Президент ушуга жооп кылбадыбы? Президент кече ачыгын айтты го, силер тууган уруктарыңарга, кудай сөөктөрүңөргө, үй бүлөңөргө карап токтоткула буну деп ачыгын айтты. Мана түп тамырынан бери реформа кылыш керек деген сөзү ошол. Буга чейин кадрларды баланс кылуу боюнча жарым түштүктөн болсо, жарым түндүктөн болсун деген бир саясат жүргөн экен да. Айылда туура эмес болгон. Азыр Садыр Жапаров айтып атат. Мага иштей ала турган болсо, жалаң түштүктөн болсо да коем. Эң туура айтып атат. Иштей албай турган болсо, жалаң түндүктү коем деп атат, керек болсо. Туптура саясат. Туптура саясат. Анткени бул калктын, кыргыздын гана кызыкчылыгын көздөшүбүз керек биз биринчи кезекте. Эми ошону бөлүп жаргандар, атайын бөлүп жаргандар бар.